Жерлерин басып эле алабыз деген арам ой менен Кыргызстанга кол салышты. Ыйлабаңыздар, кайрат кылгыла. Боору бүтүн эч ким жок. Баарыбыздын боорубуз бүтүн эмес. Башыбызды кандай гана күн келбесин, баарын жеңип чыгабыз. Он 17 сентябрда Баткен облусунда Кыргызстандын чегарасына кол салуудан курман болгон жоокерлерди акыркы сапарга узатуу зыйнаты ачык деп жарыяланат. Сөз Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичке берилет. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн биз кыргыз мамлекеттүүлүгүн сактап, эгемен Кыргызстанды кийинки урпактарга бизге мурас кылып калтырып кеткен ата-бабаларыбыздын сөөгү жаткан ыйык ата бейитте турабыз. Бирок бул жолу демейдекидей алардын рухтарына таазим этип, Куран окуган эмес, алардын катарына Кыргызстандын аймактык бүтүндүгү, Кыргызстан элинин бейпилдиги үчүн өмүрүн сайып, курман болгон эр жүрөк жоокерлерибиздин катарындагы азаматтарыбыз Шерали Урайымбекович Анаркуловду, Санжарбек Нурмаматович Анаркуловду жана Жаңыбай уулу Тилекти акыркы сапарга узатууга келип, кабыргабыз кайышып турат. Курман болгон баатыр жоокерлерибиздин ата-энелерине жана ага туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтамын. Ушундай эр жүрөк уулдарды тарбиялап өстүргөнүңүздөргө башым дейип таазим кыламын. Эр азамат уулдарыбыздын жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Баатырларыбыздын эрдиги эч качан унутулбайт. Алардын аттары эгемендүү өлкөбүздүн тарыхында алтын тамгалар менен жазылып калат. Урматтуу агайын туугандар, бул күндөрдө жалпы кыргызстандыктар, алыс жакында жүргөн мекендештерибиз, баарыбыз баткен жергесине болгон куралдуу кол салуунун, агрессиянын натыйжасында 62 жараныбыздын өмүрү кыйылганына сай сөөгүбүз сыздап турган убагыбыз. Буга чейин эле көйгөй жараткан кыргыз-тажик чегарасын Кыргызстан тарап ар дайым сүйлөшүү жолу менен чечүүгө умтулуп келебиз. Дегеле кыргыз эли эч качан бирөөнүн жерине көз артып, кандай жол менен болсо да басып алайын деген эл эмес. Кыргызстан эли ар дайым калыстыкты туу туткан, акыйкат жолду тандаган, нарк күткөн айкөл эл, бийик эл. Пейлингенен коюп, кучагын жайып, канчалаган элдерди батырган кемеңгер эл. Айкөл Манас атабыз кулаалы таптап куш кылган, курама жыйып, журт кылган эл. Таза ниет менен салам айтып келгендерге сунаарга ашы даяр. Жаман ниет менен келгендерге кынында кылычы даяр элибиз
тарых барактарында далай жолу катылгандын катыгын берип келген улуу эл. Ал эми кылымдардан бери коңшу жашап келе жаткан тажик элинин башында тургандар чек ара маселесин тынчтык жолу менен чечүүнүн ордуна алдын ала чагымчыл план түзүп, бир эле учурда бир нече жерден чабуул жасап, маселени агрессия жолу менен чечип, жерлерин басып эле алабыз деген арам ой менен Кыргызстанга кол салышты. Ал тургай чек арадан алыс жайгашкан облустун жүрөгү Баткен шаарындагы реактивдүү куралдар менен аткылашты. Өрүк зарылуу Баткен жергебизге бүлүк салды, бейпил жаткан элибиздин башына караң күн түштү. 100 миңдеген элибиз туруктуу конушунан козголуп, кооптуу аймактарга кетүүгө аргасыз болду. Бирок Кыран Манас атабыздын урпактары ата журттун топурагын көркөөлөргө тепселетпейбиз деп, Баткен жерине оор техникалар менен бастырып кирген баскынчыларга татыктуу жооп кайтарды. Тикесинен тик туруп, аскери техникаларынын таш талканын чыгарып, жергебизден артка кууп чыгышты. Бири кем дүйнө дейт. Куралдуу жаңдалда душмандын ажал бүрккөн окторунан мекенин сүйгөн эр жигиттерибиздин кырчындай өмүрлөрү кыйылды. Алардын аталары сыздап, энелери боздоп, жубайлары, балдары кан какшап ыйлап калышты. Кайрат кылыңыздар, мамлекетчилерди унутта калтырбайбыз. Элимдин, жеримдин бейпилдигине жооптуу болгон менин да жүрөгүм тилинип, канап турат. Баскынчылар басып кирип, өлүм огун жамгырдай жаадырып киргенде, Баткенибиздин бир укум жеринде баскынчыларга бербейбиз деп, аскер башчысына доклад кылып жаткан жүрөгү тоо жоокерлерибиз, булар кыргыз элимдин кырандары. Аруу кыргыз жерине душмандын бутун бастырбайбыз, акыркы огубуз калганча атышабыз деп, жалындаган ар намыска эр азаматтарыбыз жоо колуна түшкүчөктө аларды чогала жатайын деп, акыркы гранатасын жардырып, өлүмгө тике караган кыраандарыбыз дүйнөгө Ер Манастын урпактары экендигин дагы бир жолу тастыктап кетишти. Кымбаттуу калайык калк, башына күн түшкөндө бир туунун астына биригип, кыйын кырдаал жаралганда бир муштумдай түйүлүп, ар кандай турмуш сыноолорунан татыктуу чыгып келген элибиз бул иреттагы ынтымагынан жазган жок. Баткеним биз сени менен деген ураан астында бүт кыргызстандыктар Баткенге кол сунду. Ак самайлуу апаларыбыз, мунай багыла, башыңарды бийик көтөргүлө балдарым, силер баатыр элдин тукумусуңар деп дем берип турса, ар улуттук жарандарыбыз, атүгүл тажик улутундагы жарандарыбыз дагы мүмкүнчүлүгү чектелгендер, кичинекей бөбөктөрүбүздөн бери өз муктаждыктарына чогултуп койгон тыйын тыбырларын тапшырып жатышты. Жаным жандаш, каным кандаш деп кан тапшыргандар күн түн дебей кезектешип кан беришти. Алыс жакында жүргөн мекендештерибиз чек арадагы көк жалдарыбызга эмне жабдуулар керек болсо алып беребиз деп алыстан боор тартып сарсанаа болуп турушту. Мына ушундай биримдиги бекем, ынтымагы чын кыргызстандыктарымдын улуу салтынан, улуу наркынан айлансак болот. Барыңыздарга рахмат айтамын. Мындай урагыс биримдиги турганда Кыргызстан элин эч ким жеңе албайт. Урматтуу баатыр уулдардын ата-энелери, жубайлары, ага туугандары, силердин арка бел туткан тооңор көчкөн жок. Чырак туткан ак шамыңар өчкөн жок. Силердин уулдарыңар мекен үчүн шейит болушту. Жараткан шейит даражасын баарын эле бере бербейт. Бул баатырлардын артында калдайган калың Кыргызстан эли, аскасы бийик Кыргызстан жери турат. Баатырларынын эрдигин даңктап, атын өчүрбөй турган эгемен мамлекети турат. Алардын аты түбөлүк сакталат. Айкөл Кыргызстан эли, эгемен Кыргызстан мамлекети силерге арка бел, шамчырак болуп берет. Кайрат кылыңыздар, сабыр кылыңыздар, кайратыңыздардан жазбаңыздар. Кадырлуу кыргызстандыктар, кылымдарды карыткан Кыргызстан эли мындай кыйчалыш кырдаалдардын бир далайын баштан кечирип, биримдиги менен жеңип чыккан улуу эл экенибизди унутпайлы. Мындан ары дагы ошол улуу нарк менен башыбызды кандай гана күн келбесин баарын жеңип чыгабыз. Биз жамы кыргыз журтчулугу үчүн мааниси терең, Кыргызстанга расмий иш сапар менен келген чет өлкөлөрдүн
жетекчилери келип урмат кылып, баш ие турган мына ушул ата бейитке Баткен чегин коргоп жатып курман болгон баатырларыбызга арнап эстелик монумент тургузабыз. Бул монументке чек арабызды коргоп жатып курман болгон жоокерлерибиздин бардыгынын ысымдары киргизилет. Ар жылы келип мамлекет түптөгөн ата бабаларыбызга эгемендик үчүн, мекенчек үчүн курман болгон жоокерлерибизге таазим кылып эскерип турабыз. Аларга баатырлар деген наам ыйгарылат. Себеби бул инсандар Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн жан берип, өз кандары менен тарых жазышты. Ошондуктан алардын урматына ар дайым башыбыз ийип таазим кылышыбыз абзел. Кийинки муун өз мекенинин татыктуу тарыхый атуулдарын, баатырларын билип жүрүшү керек. Алар менен ар качан сыймыктанып, эрдиктерин жана каармандыгын даңазалап айтып жүрүшү кажет. Ошондо өткөндү сыйлап, келечекке умтулган болобуз. Ошондо ишибиз оң, багытыбыз түз болот. Канын кең мекенине, жанын Кыргызстан жерине арнаган бир боорлорум. Ала тоонун калканы болуп, акка моюн сунган азаматтар. Силер кылымдарды караткан улуу Кыргызстан элинин бейпилдиги, керемет Кыргызстан жеринин тынчтыгы үчүн кармашып жатып курман болдуңар. Берген антыңарга бекем турдуңар. Айткан шертиңерден кайткан жоксуңар. Кыргызстандын намысы деп жан бердиңер. Силердин мекендеп төккөн каныңар жерде калбайт. Эрдигиңер эч качан унутулбайт. Атыңар өчпөй ааламга тарайт, кылымдарга жашайт. Силер менен ата энеңер, уул кыздарыңар эле эмес, жалпы кыргызстандыктар сыймыктанат. Силердин баатырдыгыңар, каармандыгыңар менен кийинки муун сыймыктанып, кыргызмын, кыргызстандыкмын деп баштарын бийик көтөрүп, душмандын көзүнө тике карашат. Кымбаттуу баатырларым, жаткан жериңер жайлуу, топурагыңар торко болсун, жаратканым бейишинен берсин. Маркумдарды акыркы сапарга узатуу зыйнаты жабык деп жарыяланат. Şehit paralarını tapşırıp жатабыз. Kudayım şehit derajatına götürüp وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Kudayдын буйругу ар ким келе шейит кеткенди буйра бербейт. Биз кол салып барып өлгөн жокпуз. Бизге кол салып келип өлгөндөн кийин Кудай сөзсүз буларды шейит кетирди, шейит кылып берди. Şehit болгон адамдар сөзсүз бейиште болот деп айтылат. Мынакей молдо келип турат. Баарын жакшы билишет.
Kudayım bizge de beyişten orun bergen bolsa uşul uğuldarыбыз menen beyişten barıp joluguşalım. Beyişten bersin. Sözsüz beyişke çıkart. Hiç kapa bolbogula. Kayrat kılgıla. Manar kulup şerale urayım demiş. Siz köyüp geldiniz mi? Sancar Bek. Dilek. Dilek. Bilavanızda hayrat kılıgılar. Boğru bütün hiç kim yok. Barımızın boğrumuz bütün emez. Hayrat kılыңızlar hem. Beyişine norm versin.